Камчыбек Ташиев Орхан Инанды сырты жалтырак, ичи калтырак адам. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Орхан Инандынын уурдалышы боюнча бир нече суроолорго жооп берди. Урматтуу журналисттер, силер Орхан Инандыны кыргыздын жараны менен салыштырбагыла. Ал башка элде жасаган кылмыштары үчүн жооп берип жатат. Ал башка мамлекетте террордук кылмыш кылып, анан биздин мамлекетке келип отуруп калган. Ал кыргыздын жарандыгын алган боюнча кылмыш иши ачылган. Ал биздин жарандыкты алгандан кийин Түркиянын жарандыгын тапшырышы керек эле. Аны тапшырган эмес, Түркиянын паспортун пайдаланып жүргөндө. Кыргызда мындайды сыртынан жалтырак, ичинен калтырак деп коет. Сыртынан кыргыздын жаранымын деп жүргөн дагы, ичинен Түркияда абал өзгөрүп кетсе, кайра ошол жака кетип калам деген ой менен жүргөн, деди Ташиев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Ташиев: Жээнбековго карата кылмыш иши жок, Бакиевке, Атамбаевга кылмыш иши козголгон. Азыркы учурда Кыргызстандын экс-президенти Сооронбай Жээнбековго карата бир дагы кылмыш иши жок. Бул тууралуу маалымат жыйында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Ал мурдагы президенттерге карата кылмыш иши козголгондугун айтты. Алса Кумтөр иши боюнча Курманбек Бакиевке жана Алмазбек Атамбаевга карата кылмыш иши козголгон. Сооронбай Жээнбеков жоопко тартылабы деген суроого Ташиев ага каршы азырынча бир дагы иш жок деп жооп берди. Булак Кадам медиа. Эл чындыкты билсин. Айбек Осмонов менен Аскар Салымбеков шайтан оюндун жаңжалына себепчи болушабы. 11 июлда Бишкек, Ош, Токмок шаардык кеңештери карата шайлоо өтөт. Бул жагынан акчалуу партиялардын арасында атаандаштык катуу жүрө баштады. Өзгөчө биздин Кыргызстан, эмгек жана ата журт Кыргызстандын ортолорунда миллиондорду сапыруу таймашы чегинен чыгып бараткандай. Тиешелүү органдар мыйзамсыздыктарды иликтөөдө кашаңдык көрсөтүп атканын байкап атабыз. Кызмат мандат үчүн коммерсанттардын жолунушканы жакшылыкка алып барбайт эмеспи? Биздин Кыргызстанда депутат Айбек Осмонов кирдүү каражаттары менен сүрөп, Бишкек, Ош шаарларынан жеңишке жетсе, соңунда чоң жаңжалга негиз түзүлбөйбү? Эмгек да идиреңдеген бойдон теминип барат. Аскар Салымбековдун байлыкка марган кланы жаа беришпей, сатып алуу саясаты жагынан алдыга болсо, акыры мүдүрүлүп жыгылчу ыңгайды сезишпейби? Бир чети күзгө карай саясий майдандын тазалануусу, олигархтардын өкүмзөрдүгү талданып, ар кимси өз кылган иштери үчүн жоопкерчиликке кабылышса, адилеттүү баа берилеби? Көрө жаталы Кудай бар. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Бүтүндөй элдин убалына калган министр Бишналиевке кандай жаза колдонобуз? Аз күн мурун World Data Org сайты дүйнөдөгү коронавируска каршы эмдөөнүн картасын чыгарыптыр. Кыргызстан 160-орунда турганы шаардана болду. Бул эмнени билдирет? Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бишналиев жарым жыл мурун вакцина алууга кол койбой баш тартып койгону эсиңердеби? Качан гана вирус күч алганда тыбырап жатып калды? Элдин убалын кантебиз? Ооруган адамдар 20 000 сомго чейин анализ акыларын кошкондо дарыланып жатышат. Ал эми акчасы жоктор катуу кеселге кабылышып, майыпка айланып жатышканы жалганбы? Учурда ковид жапыр жайылып кетти. Министрлик алдын ала чараларды көрбөй, элди апаттан сактап калууга аракет жасаган жок. Былтыркы трагедиядан сабак алып, караңгыдан көз тапкандай жолду көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк бар эле. Тилекке каршы баары теңирден тескери кетти. Жыйынтыгында ооруган катмар күзгө дейр азап чегет. Жоготуулар дагы көбөйөт. Дал ушундай кейиштүү көрүнүшкө жеткизген Алымкадыр Бишналиевдин жоопкерчилиги каралабы? Бүтүндөй бир элдин убалынан коркпогон, уу коргошу менен мазактаган министрге кандай жаза колдонобуз? Дагы эл азап чегет, анан ошондо көргүлүктү көрөсүңөр го. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев: биз эч кандай революциясыз эле кетебиз. Бул тууралуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев бүгүн 8 июлда өткөн маалымат жыйынында билдирди. Эч кандай революция деген болбойт. Азыркы учурда биздин бийлик, элдик бийлик революцияга жол бербейт. Мындан ары бизге эч кандай революциянын кереги жок. Эң жакшысы өзүбүз революциясы жок эле кетебиз. Ошондуктан урматтуу саясатчылар, ар бир айткан сөзүңүздөргө жооп берип калышыңыздар мүмкүн. Учурдан пайдаланган өтө көп радикалдуу адамдар бар. Кээ бир саясатчылар бийликти эңсеп ага үчүн ар түрдүү сөздөрдү айтып коет. Ошол сөздөр менен башка адамдар колдонуп кетиши мүмкүн. Ошол боюнча ойлонуп акылга келишибиз керек. Эгерде мамлекетке зыян келтирген болсо, саясатчы болобу, дагы кайсыл мамлекеттик ишмер болобу, аны сөзсүз жоопко тартабыз, деди Ташиев. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Камчыбек Ташиев июнь окуясына катыштыгы бар адамдар аныкталууда. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 8 июлдагы маалымат жыйында 2010 жылдагы июнь окуясы боюнча иликтенип жаткан иш жөнүндөгү суроого учкай жооп берди. Ташиев учурда куугаланга тийиштүү кишилер аныкталып жатканын айтты. Иш тергелип жатат, катыштыгы бар кишилер аныкталып жатат. Жакында жыйынтыгын айтабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө карата козголгон кылмыш ишин кайра тергей баштаган.
алышкан. Атайын кызмат кайра тергөө президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен башталганын 16 апрелде билдирген. 2010 жылдын апрель айында Кыргызстанда нааразычылык акцияларынан кийин бийлик алмашкан. Ошол жылдын июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыгып, жүздөгөн адам каза болгон. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Ташиев, Бабанов, Жээнбеков, Зулпкаровка эч ким тие албайт дешкен, биз камадык. Ташиевдин айтымында 3 саясатчыны эч ким камай албайт деп жаңылыш ой, себеби алар боюнча айныгыс далилдер бар. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кумтөр иши боюнча кармалган жогорку кеңештин депутаттары жана мурдагы премьер-министр боюнча комментарий берди. Ал кармалгандардын баары боюнча жетиштүү далилдер бар экенин айтты. Өмүрбек Бабановду эч ким камай албайт деп ойлогон. Колубуздан келет аны эркинен ажыратууга да бара алабыз. Баары ага эч ким тие албайт деп ойлогон. Биз кармадык, себеби анын коррупциялык иштери боюнча айныгыс далилдер бар. Асылбек Жээнбеков, Төрөбай Зулпкаровка да эч ким тие албайт дешкен. Аларды да камадык. Иштин эпизодунда далилдер турат дейди Ташиев. Ошондой эле ал 3 саясатчынын тарапташтары калп эле актап жатат деген пикирин билдирип, эгер ак болсо тергөө бүткөндөн кийин чыгарын айтты. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Дайырбек Орунбеков, журналист. Орта Азиядагы абал кооптуу. Америка Афганистандагы базасын алып чыгып кетти. Анын соңунан эле талиптер кыр көрсөтүп, кол салып, ыдык көрсөтө баштады. Алардын оюн салып жатканы бизге дагы түз коркунуч жаратат. Геосаясатта чоң державалардын ортосунда тиреш бар. Америка базасын Орта Азияга жайгаштырып турганга караганда алып чыгып кетип, жең ичинен талиптердин колтугуна суу бүркүп турганы көп пайдалуураак. Орта Азиядагы коопсуздук кырдаалды, террордук күчтөрдү кармоо үчүн Россия аскерин каржылык чыгымдарын салууга кызыктар болгону менен өздөрүнүн экономикалык абалы деле укмуш эмес. Талиптер өлөрман Орта Азияга бүлүк салып, согуш чыгарган көнүмүш эле иштей. Тажикстанга кол салып чочулатты, районун басып алганга чейин жетти. Тажикстанды бузуп өтсө, анда бизге жакын эле калат. Кошунанын шаштысы кетсе, биздин уйкубуз деле бузулат. Садыр Жапаров иш сапары менен барып, коллегасы менен ушуну жашыруун сүйлөштү деп божомолдоп жатам. Расмий маалыматтарда экөө олуттуу деле эч нерсе талкуулаган жок. Бирок Орта Азиянын коопсуздугу боюнча сүйлөшүү жүргүзүштү окшойт. Аны жазында ыза болуп калган эл намыстан кабыл алды. Бирок сүйлөшүү өтө маанилүү болчу. Ушундай оюмду жазсам, талиптер бизге келиш үчүн Тажикстанды талкалап өтүш керек деген пикир айткандар болгон. Талкалап өтөбү же коридор ачып алып өтөбү, баары бир өтүп кетүү коркунучу бар. Мындай коркунуч Тажикстан, Өзбекстан, Кыргызстан жана Казакстан үчүн кооптуу. Орта Азияда тынчтык болбосо, Россияга жагымдуу эмес. Ошон үчүн жалпы коопсуздук чаралары жүрүп жатат. Өлөрман талиптерден Кудай сактасын. Орта Азиянын коопсуздугун чогуу ойлонуу керекпиз. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин. Кыргызстанда алгачкы жолу жүк ташуучу унаа чыгарылды. Сүйүнчү. Бул тууралуу Борон Медиа YouTube каналы билдирди. Белгилүү болгондой, жүк ташуучу унаалар Кыргыз унаа курулуш заводу тарабынан кураштырылууда. Алгачкы жасалган унааны Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарбашев өзү айдап көрдү. Булак Медиа Центр. Эл чындыкты билсин. Чоңалайдагы бийик чокуга чыккан чет элдик турист кайтып келе жатканда мерт болду. Кечээ Чоңалай районунда жайгашкан Ленин чокусуна барган альпинисттердин бирөөсүнүн жүрөк оорусу кармап каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасына Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчы сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. 7 июль күнү болжол менен саат 7:15 чамасында Кашка суу айыл аймагына караштуу Ленин чокусуна 5100 метр бийиктигинде Польшанын 1971-жылы туулган тургуну жүрөк оорусу кармап каза болгон. Маалыматка караганда 2 июль күнү базалык лагерге жалпы 14 адам келген. Алардын ичинен 12 адам Россиянын жарандары, алар менен чогуу Польшанын 2 жараны келген. Базалык лагерге 2 күн турушуп, 4 июль күнү 4400 бийикке чыгып, ал жерде 1 күн болушкан. 6 июль күнү 4800 метр бийикке, 7 июль күнү 5100 метр бийиктикке чыгып кайра кайткан учурда Петр Бернхард Саптын алдында бара жатканда эс үчүн жоготуп жыгылган. Ага жасалма дем алдырууну кылышкан, бирок өзүнө келе албай каза болгон. Анын денесинде соттук медициналык экспертиза дайындалды, деди ал. Булак Турмуш KG. Эл чындыкты билсин. Москвада тейлөө тармагында иштегендер эмделүүгө милдеттүү. Москва шаарынын бийлиги тейлөө тармагында иштеген кызматкерлердин 60% милдеттүү түрдө COVID-19 илдетине каршы эмделиши керек деп чечти. Орус баш калаасында коронавирустун жаңы учурлары кескин өсүүдө. Шаар башчысы Сергей Собянин кырдаал абдан начарлап баратканын айтып, ооруканаларга күч келтирбөө, өлүмдөрдүн алдын алуу үчүн элди эмделүүгө чакырды. 12 июнда мэр 15 июндан тарта бир жумага эс алуу жарыялаган. Акыркы суткада Москвада вирус аныкталгандар алдыңкы күнгө
көрсөткүчүлөргө караганда дээрлик 6000ге көбөйүп 11.000ден ашты. 24 саатта шаарда илдеттен 75 киши көз жумду. Мындай көрсөткүч 19 январдан бери каттала эле. Расмий маалыматка ылайык, пандемия башталгандан бери Орусияда коронавирус 125.000ден ашуун кишинин өмүрүн алды. Бирок эксперттер чыныгы статистика мындан да жогору дешет. Булак Азаттык.